Гүлнара айым, эмнеге комментарийиңиз аз? Келгиле, бул суроону бир чечип алайлы. Блогтордун түрлөрү болот. Блогерликтерди алганда ал жерде адамдар күлөт, ырдайт, ыйлайт, жаман көрөт, эмоция сезишет. Менин блогум сатуучу блог. Менин максатым комментарий эмес, максатым сатуу жасоо. Мисалы, бул ролигимде комментарийлер 500дөн ашык келди. Бирок эч кандай сатуу болгон жок. Ал эми бул ролигимде 2 эсе көп просмотр болду, комментарий келген жок. Бирок залдар толтура адамдары келди. Анткени менин потенциалдуу кардарым комментарий жазбайт. Алар дароо WhatsAppка өтүшөт. Мунун баары сатуу стратегиясынын бөлүгү. Албетте, көп комментарий келген, эмоция жараткан роликтерди дагы тартыш керек. Блогер бул курсунда атайын сабактары бар. Эгер ахват, сатууларды кааласаң, анда блогер бул курсуна кел. Курска катталууга директте курс деп жаз.